Жыл сайын 4 миллиард 5 миллиардтан Адылбек Алешевич мэрияга акча берип атасыңар. Биз берип болуп турганда Алмаз Кушубекович экөөбүз ушул акчаны берсеңер кана. 1 мектеп, 2 мектеп тараң салчыбыз экөөбүз. Азыр 15 мектеп салып берип атасыңар. 100 автобуска өзүбүздүн бюджеттен мэриянын жакшы араң неметчиз. Азыр 1000 деген, 2000 деген автобус алып берип атасыңар мэрияга. Азыркы мэр жыргады. Бирок мунун баары 120-130 миллион $150 миллион болот атпайбы Алмаз Кушубекович? Мына монорельсти айтсам дагы мени шылдыңдап колуң көргөзүң дедиңер эле. Bir монорельс куруп койсо 150, 17 километр, 19 километр речкалардын үстүнөн көп болсо bir $180 миллион болот экен. Зато проблемы решили. Шаардын проблемасын. Мына кичине ойлонуп, мындай логистика ойлонсоңор, көп болсо 150 миллион, 180 миллион доллар кетет. Алган автобусуңар деле ошого барып атпайбы? Bir 5 автобус токтосо светофордон остановкага чейин пробка. Az келген автобустардын баары пробка создавать этет. Монорельс это дагы экологически чистый болмок. Ошондо ойлонуш керек эле өкмөт. Ыраазы эми өкмөт муниципалитетке жардам берип атсаңар, эми до конца эле ушу монорельсти эле куруп албайсыңар. Эми Кудай буйрса мына жыл сайын бюджетибиз өсүп атат. Жакшы иштер болуп атат, алтыныбыз деле жатат. Bir 5 тонна алтынга монорельс эле куруп койсо болот. Ушуну ойлонсоңуздар мэрия менен кошуп. Рахмат.